Ассаламу алейкум, урматтуу билимдүү жаштар каналынын катталуучулары жана ушул билимдүү жаштар каналынан IT окууга кызыгуучулар. Кандай кылып бул каналдын IT окуусуна катышып каласыздар, ошолор тууралуу кыскача эрежелерди сиздерге түшүндүрүп өтөйүн. Билимдүү жаштар IT окуусуна катталуунун этаптары негизинен 4-5 этаптан турат. Эми иштин жүрүшүндө дагы айрым нерселер алымча кошумча болушу мүмкүн. Бирок негизинен биринчи этапта Telegram каналга катталуу болушу керек. Муну дагы азыр видеодо көрсөтүп беребиз. Андан кийин атайын окуу үчүн Gmail аккаунт ачуу керек. Аны дагы видеосун тартып, кандай аккаунт ачылыш керек аны жөнөтөбүз. Ал эки видео сиздерге баргандан кийин Telegram каналдагы форманы толтурууну түшүндүрүп беребиз. Андан кийин болсо Telegram каналга жиберилген видео тапшырмаларды аткарып баштайсыздар. Ушул эле билимдүү жаштар деген Telegram каналга сабактарга тиешелүү тапшырмалар берилип баштайт. Ал жерде ошол керектүү программаларды орнотуу, кичинекей бир тапшырмаларды аткаруу, ал тапшырмаларды аткаруу үчүн дагы атайын сиздерге видеолор жиберилет. Ошол видеолорду көрүп эле тапшырмаларды аткарасыздар. Андан кийин 5-этап этап бар. Бул каналдан сырткары бир группа ачылат. Бул могул жогорку 4 этаптан өткөн гана адамдар ошол группага кошулат. Анан ошол жерде толугу менен онлайн окуу болобу, офлайн окуу болобу, андан ары улантылат. Эскертүү, урматтуу катталуучулар, жогорку 4 тапшырма аткарылбаса, кийинки этапка эмне кылсаңыз деле өтө албайсыз. Ошону мындай катуу эскерткибиз келет. Себеби тапшырмаларды аткарбай келип, анан жаңы группа ачылганда мен өтпөй калдым, анан мени кошуп коюңузчу деген нерселер өтпөйт экенин алдын ала эскертип коелу. Биринчи тапшырмага келе турган болсок, Telegram телефонуңузда же болбосо ноутбугуңузда Telegram боло турган болсо, Telegramга келесиз. Келип эле кыргызча эле билимдүү жаштар деп жазсаңыздар, бул канал чыгат. Негизи билимдүү жаштар дегенден 3 канал чыкты. Бирок жакшылап карап алыңыздар, бул жердеги мынакей мындай болуп келгенден кийин подписаться же болбосо мынакей subscribe дегенди басасыздар. Бул каналга катталып каласыздар. Эми бул жердеги логотипти жакшы эстеп калыңыздар. Мына билимдүү жаштар деген ушундай логотип менен турган каналга катталасыздар. Ушул каналга тапшырмалардын баары, мына азыр запись болуп аткан сабактардын баары ушул каналга жиберилет. Бул каналдан карап тапшырмаларды алып уланта бересиздер. Экинчи тапшырмага өтө турган болсок, атайын окуу үчүн, курс үчүн Gmail аккаунт ачышыбыз керек. Gmail аккаунтту дагы ачуунун ирети менен көрсөтүп беребиз. Браузерди ачасыздар. Эмне дейбиз? Google дейбизби? Ошону ачабыз. Google'ду ачкандан кийин негизи бул жерде менин өзүмдүн аккаунтум турат. Бирок мен дагы кошумча бир аккаунт ачкым келип атса, мен бул жерден добавить аккаунт дегенди басам. Добавить аккаунт десем, мындай бир нерсе чыгат. Жаңы ачылган бөлүмдөн мен создать аккаунт дегенди басам. Создать аккаунт деген жерден для личного использования дегенди тандашым керек. Өзүм үчүн колдоном дегенди. Бул жерге келгенде эрежелер бар. Сөзсүз түрдө атыңыздар латын тамгасы менен жазылышы керек. Мына мен өзүмдүн атымды жана фамилиямды жазып атам. Андан кийин бул жерде мындай Google'дун өзүнүн сунуштаган аккаунту чыгып калды. Алыбаев Турат 349 дейт. Жок, биз мындай кылбайбыз. Биринчи сөзсүз атыбыз жазылат. Андан кийин фамилиябыз жазылат. Андан кийин дагы бир точка коюлуп, Б, Ж деп жазабыз. Бул билимдүү жаштар деген. Мына карасаңыздар, азыр бул бош. Мындай аккаунтту мен колдонсом болот экен. Бирок эгерде мындай аккаунт бар болгон болсо, занят болуп калган болсо, анда жанына бир дегенди кошуп көрүңүз. Бир бош болсо, анда ошону колдоно бересиз. Себеби аты жана фамилиясы окшош досторубуз катталып калган болушу мүмкүн. Мисалы, дагы Турат Алыбаев деген болсо, анда эмне кылыш керек? Жанына бир болбосо 2 деп жазып көрүш керек. Ушул жерден дагы жакшылап эскертем. Аты Турат, фамилиясы Алыбаев, Турат, чекит, Алыбаев, чекит,
Б, Ж деп сөзсүз жазылышы керек. Анткени сиздин бул курска окугуңуз келгендигинин бир белгиси катары биз ушуну менен түшүнөбүз. Сиз атайын аракет кылышыңыз керек. Урматтуу катталуучулар, ушул жерге келгенде бул өтө маанилүү. Пароль коюп жатканда унутуп калбай тургандай бир пароль коюңуз. Балким атаңыздын атын жазып коюңуз. Айрыкча эми бул жерде да эрежелер бар. 8 белгиден кем болбош керек. Ошон үчүн мындай 8 белгиге тууралап 8, 9, 10го чейин кылып унутпагыдай бир пароль койсоңуз жакшы болот. Андан кийин булардын баардыгын толтургандан кийин далее деген баскычты басасыз. Мынакей уже аккаунт сакталды. Эми бул аккаунтту дайыма колдонуш үчүн, унутуп калбаш үчүн бул жерге сөзсүз номериңизди жазып койсоңуз жакшы болот. Себеби номер жазсаңыз баягы паролду унутуп калган учурда телефонго СМС жиберип эле аны алып алсаңыз болот. Ошон үчүн мен номеримди жазып коем. Бул жака өзүңүздөрдүн туулган күнүңүздөрдү, туулган айыңыздарды толтурасыздар. Эркек болсоңуздар эркек, аял болсоңуздар женский деп бул жактарын толтургандан кийин далее дейбиз. Андан кийин ылдыйга түшсөк, бул жакта принимаю деген бар. Мына ошону басабыз. Болду. Мынакей бизге жаңы аккаунт ачылып калды. Бул жакты карасаңыздар, Турат Алыбаев, Турат чекит Алыбаев, чекит bg@gmail.com деп турат. Андан кийин мына ушул аккаунтту биз сураган учурларда ар дайым ушуну бересиздер. Башка аккаунтуңуздарды бергенге болбойт. Урматтуу билимдүү жаштар, IT курсуна катышууну каалаган катталуучуларыбыз, баарыңыздарды кош келиңиздер демекчибиз. Окуңуздар, өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр, үйрөнүңүздөр. Анан бул этаптардан туура так өтүңүздөр. Себеп дегенде окуу, билим бул аракетти, дайыма туруктуулукту талап кылат. Таштап койбоңуздар. Ар бир жиберилген маалыматты жакшылап угуңуздар, себеби бул өтө маанилүү. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ал эми кийинки видео болсо бул ошол Telegram каналга жиберилген форманы толтуруу боюнча болмокчу. Мына өзүңүздөр көрүп турган ушул билимдүү жаштар деген Telegramга жиберилет. Баардык маалыматтар мына ушул жерге жиберилет. Башка жактан издештин кереги жок. Бул каналга катталыңыздар, окуңуздар, үйрөнүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшы туруңуздар. Кийинки тапшырмадан жолугушканча.